Ысык Көл облусунда жаңы жылга караган түнү 4 жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 31 декабрда жана 1 январдын түнүндө Ысык Көл облусунда 700 милиция кызматкери жана 100дөн ашуун элдик кошуун коомдук коопсуздукту көзөмөлдөгөн. Ысык Көл облустук ИИБке 19 кайрылуу жана арыз келип түшкөн. Ошол эле учурда мурда катталган 4 кылмыштын бети ачылган. Ушул өңдүү жагдайларды эске албаганда облус аймагында жаңы жылдык салтанат дээрлик тынч өткөн. Кече 1 январда өлкө башчы Садыр Жапаров жана 1-айым Айгүл Жапарова Каракол шаарындагы лыжа базада эс алып жүргөнү маалым болгон. Анда Садыр Жапаров кыргызстандыктарды лыжа тээп, эс алууга жана мындай жерге чет өлкөлүк туристтерди тартуу зарыл экенин белгилеген. Өлкө башчынын лыжа тээп жүргөндөгү сүрөттөрү чыгаары менен социалдык тармактын колдонуучулары алардын тоого кийген кийимдерин талкууга алып башташты. Анда өлкө башчынын курткасы Лонь фирмасыныкы болушу мүмкүн жана баасы 1099 евро, ал биздин сом менен 105 000 сом тегерегинде. Ал эми 1-айымдыкы Тони Сайлер брендинин кийими болушу мүмкүн жана анын баасы 140 000 сом деп айтылат. Подписаться деген кызыл жазууну басып, сөзсүз түрдө жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар. Жана видеого колдоо иретинде лайк басып кетиңиздер.